Тоо кен тармагы Кыргызстандын башкы байлыгы. Айрым адистер бизде Менделеевдин таблицасындагы бардык кен байлыктар бар экенин белгилеп келет. Бул тармактан түшкөн киреше өлкөнүн ички дүңөнү менен теңине жакынын түзөт. Жылына кен казган ишканалар казынага 12 миллиард сомго жакын каражат которуп, 20 миңден ашуун адам жумуш орду менен камсыз болгон. Учурда чалгындоо иштери аяктап же улантылып жаткан 200гө жакын кен чыкчу жай бар. Ошол эле учурда жер алдындагы байлык толук изилденип бүтө элек. Берилген лицензия 2000ден ашат. Жер казынасын пайдаланууга уруксат берилген лицензиянын саны 2010 жылдын 13 ноябрынан тарта 2020 жылга чейин 2417 түзөт. Алардын ичинен пайдалуу табылгалар болгон алтынга 497, темир 99, көмүргө 374 лицензия берилген. Ал эми металл эмес табылгалар 936, мунай жана газ 39, сууга 472. Чет өлкөлүк инвестордун көбүн кызыктырганы Кыргызстандын тоо кен тармагы. Алар инвестиция салып иш баштайын деп келгенде тилекке каршы тоскоолдуктарга кабылат. Бизде инвестицияга көз арткан атка минерлер ортомчу болуп, шапкесин калкалап үлүшүн алып, инвесторго жол ачкан көрүнүштөр бар экени эч кимге деле жашыруун эмес. Жумгал жергесине жайгашкан алюминий чоң кени бар. Бир америкалык бир чоң компания келип иштетем деген мезгилде. Ошондо алардын жазган каттары, сунуштары президенттин аппаратына чейин барып, өкмөттүн аппаратына чейин барып, анан тегеренип келип турган чечилбей калганда. Келген инвестор менен сүйлөшкөндө эмне болду десе, жанагындай маселе жаралганда, бизге үлүш беришиңер керек. Биздин кызыкчылыгыбыз кандай болот деп, биз андай нерселерди чече албайбыз. Кыргызстанда мүмкүн иштей албайбыз деген ой менен анан алар кетип калганда. Жең ичинен сүйлөшүүлөр лицензия берүү коррупциянын гүлдөшүнө алып келген. Ага бул тармакты жетектеп турган атка минердин кыска убакытта тапкан байлыгы далил. Билинип калбады. Зилалиев колго түшкөндө кандай нерселер, кандай каражат менен пайдаланып жүргөн чыгып калды го. Банктарда жашыруун акчалары, эмелер чыккан, счеттор чыккан. Анын курган имараттары бар жогу тең мындай жеке менчик курган. Ушундай бир айлык менен ушундай мүмкүн куралган, мүмкүн эмеспи деген сөз да. Анан бул окшогон мурунку жетекчилер да ушинтип келген. Алар ушунда тымыздан алып келген. Взятка аркылуу чечилчү, пара берчү. Ана пара бергенде ошону жеңишке кылдырып койчу. Конкурс болобу, же аукцион болобу, негизи ошондой тааныш аркылуу чечилчү да. Сырттан келеби же болбосо ата мекендик инвесторбу колго алган долбоорго кепилдик талап кылынат. Бирок айрым жерде жергиликтүү элдин кызыкчылыгы эске алынбай, ортодо келишпестиктер жаралууда. Мисалы, Таластагы жер үйгени россиялык компанияга $100 миллион сатылган. Бул кенде кыргыз өкмөтүнүн бир дагы пайыз үлүшү жок. Көпчүлүктү түйшөлткөн мамлекеттик үлүш. Октябрь айынын башындагы элдик толкундоо учурунда бир катар кен иштетүүчү компанияларга кол салынып, айрымдары ишин токтотууга мажбур болду. Садыр Жапаров 12 ноябрда журналисттерге маалымат жыйын өткөрүп, аймактардагы эл менен жолугуп, кен ишканалардын ишин үзгүлтүккө учуратпоо боюнча сүйлөшкөнүн, тоо кен тармагындагы компаниялардын ишмердүүлүгү текшериле турганын жана элдин кызыкчылыгы үчүн иштегидей макулдашуу болорун айтты. Белгилей кетүүчү жагдай, Жапаров Жалал Абад облусундагы иш сапарынын алкагында Ала Бука, Чаткал райондорунун эли менен жолугушуу учурунда мындан ары лицензия берилбей турганын белгилеп, буга чейин уруксат алган компаниялар ишмердүүлүгүн жүргүзө берерин кошумчалаган. Маалымат жыйында инвесторлор үчүн Кыргызстандын эшиги ачык экени, алардын кызыкчылыгы мамлекет тарабынан корголуп, эми келишим мамлекет менен инвестордун ортосунда түзүлө турганы айтылды. Правильное решение, чтобы инвесторы, приходя в наше государство... Туура чечим. Инвесторлор биздин өлкөгө келип жатып, бир гана мамлекеттик органдар менен иштеши керек. Бул тармакка ким олуттуу жооп берет, кайсы мамлекеттик кызматка ишенсе болот жана кепилдик бере алабы билиши керек. Бизде инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттиги ГКПН түзүмү иш алып барат. Жер казынасын геологиялык изилдөө жана чалгындоо, алтын, күмүш жана жезди иштетүүгө байланышкан иш-аракеттерди лицензиялоого убактылуу тыюу салынды. Тиешелүү буйрукка 13 ноябрь күнү Садыр Жапаров кол койду. Бул буйрук учурундагы лицензиялардын мөөнөтүн узартууга жана жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны трансформациялоо боюнча жер казынасынын өзгөчө укуктары жайылтылбайт. 2020 жыл инвестиция тармагы үчүн оор жылдын бири болду. Пандемиядагы өз таасирин тийгизип, кен казуу иштерин аксатты. Ага кошул ташыл болуп, элдик толкундоо маалындагы кол салуулар инвесторду чыгымга дуушар кылды. Мындан улам чалгындоо жана кен казып жаткан компаниялар октябрь айына карата банктык эсебин жаба баштады. Серепчилердин айтымында, Кыргызстанда орун алган окуялар мамиле инвестиция чөйрөсүн артка тартып, кадыр баркын кетирет.
За первый квартал 2019 года 2019 жылдын биринчи кварталында биз инвестициялардын 26%га азайганын байкадык. Жарым жылдын жыйынтыгы менен 58% кыскарды. Мунун баары Кыргызстанга келип иштейбиз деп пландаган инвестордун күтүү позициясына өткөнүн билдирет. Ошондой эле жылдын акырына чейин алар каражат салбайт. Тоо кен тармагын өнүктүрүүдөгү тоскоолдуктар көптөн бери бышып жетилген маселе. Кен казып пайда табууга акча салган инвесторлорду биринчи кезекте коопсуздук маселеси жана жергиликтүү калк ортосунда келип чыккан чыр-чатак кооптондурат. Ар бир бизнес долбоор тиешелүү мамлекеттик органдардын уруксаты менен ишке ашат. Бул жерде дагы кызыкчылык көздөп, бут тосуулар болбой койбойт. Узак убакытка иштөөнү көздөп Кыргызстанга келген инвесторго мындай шартта ишмердүүлүк жүргүзүү оорчулуктарды алып келери бышык. политическая стабильность. Саясий туруктуулук инвестиция чөйрөсүндө өзгөчө орунду ээлейт. Инвестор акча салаардан мурда ал өлкөдөгү абалды, экономикалык көрсөткүчтөрдү карайт. Акча, инвестор жана ишкер тынчтыкты сүйөт. Мүмкүнчүлүк, стабилдүүлүк болсо, инвестициялык долбоорлор өркүндөп, инвестор идеясын, долбоорун Кыргызстанда ишке ашырат. Инвесторду кызыктырууга биринчи кезекте өлкөдө жагымдуу шарт түзүү зарыл деп белгилейт адистер. Учурда өнөр жайы энергетика жана кен байлыктар боюнча мамлекеттик комитетинде лицензия алууга карата аукцион конкурстарды онлайн түрүндө өткөрүү даярдалууда. Мындай ыкма ачык айкындуулукту камсыздап ортомчуларга бөгөт коет. Жер казынасын пайдалануудагы долбоорлорду ишке ашырууда мамлекет менен элдин кызыкчылыгы башкы орунда турушу керек деп эсептейт адистер. Необходима новая какая-то нормативно-законодательная база. Инвестор менен элдин ортосундагы чыр-чатакты болтурбоо үчүн кандайдыр бир нормативдик мыйзам базасы керек. Эң башкысы мамлекет эки тарапка тең пайдалуу болгудай, сүйлөшө алгыдай болушу керек. Комитеттин айланасын толтура ортомчулар айланчыктап жүрөт. Бир эле ген чыкчу жер менен 10 чакты адам алектенет. Эгер электрондук аянтча түзүлсө, ортомчулар автоматтык түрдө кирише албай калат. Келишимди тиешелүү мамлекеттик орган жана инвестор түз жүргүзө алат. Аукцион, конкурстун баары ачык айрым өтөт. Жергиликтүү элдин инвесторлорго каршылыгы көп жылдан бери чечилбеген көйгөйгө айланды. Элге жамынган ар кандай күчтөр иштетпей тоскоолдук түзүп жатканы тууралуу бир катар тоо кен компаниялары даттанып келет. Кыргызстандын экономикасы тоо кен тармагы менен түздөн-түз байланыштуу. Серепчилер кен байлык иштетүү саясаты туура жолго коюлса, тышкы карызды кутулууга, көтөрүлө албай жаткан өлкө экономикасын оңдоого мүмкүнчүлүк жаралат деген пикирде. Атайын түзүлгөн комиссия экологияга тийиштүү маселелерди да карап чыгат. Мындан ары тоо кен тармагынын продукциясын концентрат катары чет өлкөгө чыгарууга бөгөт коюлганы жатат. Мунун баары кирешенин көбөйүшүнө алып келет. Кыргызстан кен байлыкка бай алдыңкы өлкөлөрдүн катарында. Темир, алтын, жез жана башка кендин түрлөрү бар. Чет элдик инвесторлор келип каражат салууга даяр. Долбоорлор ишке ашса, казынага киреше түшүп, жергиликтүү элдин инфратүзүмү оңолуп, башка дагы маселелер чечилет. Талдоочулардын пикиринде бизге инвесторго болгон мамилени оңдоо зарыл. Тоскоолдуктар жөнгө салынып, элдин көз карашы өзгөрбөсө, инвесторлор Кыргызстанды четтеп өтөт. Уланбек Тиканбаев, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.